Кыргызстанда акыркы күндөрү бала бакча, мектептерге балдардын баруусу азайып, белгисиз вирус күчөп тургандыгы айтылып келүүдө. Мындан улам балдар ооруканаларында кезек күтүп, дарыгерге баламды көрсөтөм деген ата-энелер көп. Бул маселе боюнча балдарды тарбиялаган мекемелер кандай кырдаалга туш болуп, дарыгерлер кандай кеңештерин берип жаткандыгын Булак KG маалымат порталы сурап билди. Өткөн айга салыштырмалуу жарымы жок десек болот. Бардыгы ооруган себептен келбей жатышат азыр. Ата-энелер келбей калгандар сөзсүз бизге айтышат. Биз ооруп калдык, баланча күн барбайбыз деп. Биз тараптан жума сайын медосмотр өтүлүп турат. Анан ооруган балдардын симптомдорун сөзсүз түрдө ата-энелерге жеткиребиз. Алар балдарын үйдө кармап, дарылап анан алып келишет. Быйыл өзгөчө көп деп айтсам болот. Буга чейин мынчалык көп баланы байкаган эмесмин. Бишкектеги номер 3 шаардык медициналык балдар ооруканасынын дарылоо боюнча башкы дарыгеринин орун басары Жамиля Анакееванын айтымында, жылда эле ушул убакта балдар арасында ооруу күчөйт. Ага аба ырайынын сууктап калышы да себеп. Вирустук инфекция, грипп жүрүп жаткандыктан балдардын ысытмасы түшпөй, ооруканага кайрылгандар көп. Я бы посоветовала. Ата-энелерге бере турган эң биринчи кеңешим паникага алдырбагыла. Гриппти айыга турган оору. Эгер балаңыз 3 жаштан ашып чоңоюп калган болсо, калтыратмасы да болбойт. Демек өзүңүздүн дарегиңизге ылайык дарыгерге барып, абалды түшүндүрүп, оору жөнүндө кене маалымат алышыңыз керек. Кантип айыктырыш керектигин билип, үйдөн дарыласаңыз да болот. Сидеть дома и лечиться. Ооруканага 400 бала келсе, анын ичинен болгону 40 стационардык дарылоого жаткырылганы. Алардын ичинен 250-сүндө ысытма эле бар экендиги жана аны үйдөн дарылоого мүмкүн экени кошумчаланды. Ооруканага педиатр, реаниматолог жана медайымдардын жетишпей жатканын да айтууда. Если мы будем Эгер биз жалаң оор абалдагы пациенттер менен иштей турган болсок, мындай илдетти айыктырууга мүмкүнчүлүк болот. Азыркыдай чоң кезектер да болбойт эле. Элестетип көрүңүздөр, кезекте турган 50 адамдын ичинен 10 гана кароого муктаж болсо, калгандары жөн эле убакытты алып жатпайбы? время врача, Ооруканадагы узун кезектердин келип чыгуусу, ата-энелер балдарды алгач өздөрүнүн үй бүлөлүк поликлиникасына алып барбастан түз эле келип кайрылып жатканы деп билдиришет. Буга себеп катары элдин поликлиникага болгон ишениминин аздыгы болушу ыктымал. Бирок дарыгерлердин белгилөөсүндө андай дарылоо мекемелеринде да жогорку квалификациядагы адистер эмгектенет.